Эми 2010-жылы экинчи төңкөрүлүш болгондо жаңы ушул референдум аркылуу жаңы конституцияны алып келип эл колдоп беришти да. Эми колдоп бериштиби же коркконунан колдоштубу же башка стабилизация болду деп колдоштубу ал нерсе. Ошондо мен биринчи жолу 10 жыл мурун да биринчи жолу Кыргызстанда Бишкек, вечерний Бишкек деген гезитине интервью бергем, азыр да архивде бар. Менден сураганда айткам, мен ойлойм деди, мен эми парламенттик системага каршы эмесмин. Бирок менин жеке өзүмдүн оюм, биздин коом бул системага даяр эмес деп да. Менин өзүмдүн оюм болчу 10-жылы айткан. 10-жылдан бери мынакей 16-жылы ошо маалдагы президент Атамбаев аракет кылды. Бир аз өзгөрткөнгө да, кээ бир беренелерин. Бирок 20-жылга чейин өзгөрбөйт деген да. Мен ошондо дагы айткам, биз 20-жылга чейин өзгөртпөйт деген чечимди кабыл алгандан кийин анда дагы бир аз убакыт бар экен, иштеп көрөлү. Эми кабыл алынган конституциянын колдон келишинче кандай жакшыраак натыйжа берип, биздин коомго, элибизге иштеп бере алат. Иштейли биригип деп да. Мен каршы чыккан эмесмин, бирок ошол өзгөртүүлөргө каршы болгон. Мен айткам, туура эмес. 20-жылга чейин коюш керек деп да. Эми мынакей 20-жылга келдик. 20-жылга келип, менин оюм сөзсүз конституцияны караштырыш керек, өзгөртүш керек. Анткени 10 жылдан бери конституция иштеген жок. Ушул конституцияны колдогон саясий күчтөр, ушул конституцияны колдогон саясатчылар, булар мен ойлоп атам, же өзүнүн жеке көз карашын карап ошону колдоп, ошонун аркасында өзүнүн саясатын өткөрүп атат. Алар элди ойлогон жок. Анткени мына 10 жылдын ичинде эл аябай начарлап, эл аябай бу кыйынчылыктарды тартып келатат. Анткени ушул системага келген парламент, жана парламенттин да жоопкерчилиги жок, өкмөттүн да жоопкерчилиги жок. 30 канча премьер-министр кетти, эч кимиси жасаган жумуштарына жооп берген жок. Президенттер качып кетишти. Биринчиси жок, экинчиси жок, үчүнчүсү ордонда временный президент деген Роза Исаковна жүрөт, Атамбаев камалды, Жээнбеков азыр кетти, эчтеке кыла алган жок да так. Бул системанын иштебегендиги. Так. Биз өзүбүзгө жарашпаган нерсени иштетебиз деп аракет кылдык да. Ошондуктан менин бүгүнкү күндөгү көз карашым, мына бүгүнкү күндөгү пикирим да. Пикир да алмашат. Мындай жашоо турмуш алмашкан сайын көз карашты алмашат. Адам баласы окуйм десе, догманы колдонбосо да, окуйм, билем деп, бардыгын ошол өзгөрүүлөрдү караштырайын деп да. Менин көз карашым мындай болуп атат. Бул конституцияны сөзсүз өзгөртүш керек. Кандай кылып өзгөртүш керек? Мен дагы бүгүнкү бийликке келген жаңы бийликтин башчылары менен отуруп Кыргызстанда сүйлөштүм. Жакшы убакытта сүйлөштүк. Мен бул маселени көтөрбөйм дегем, ошолор өзүлөрү көтөргөн бул конституция маселесин. Мен ошондо айткам, сиз көрүңүздөр. Анткени 2 айдын ичинде конституция долбоорун жасап коюп, дароо элге берип, анан кийин алмаштыра койгон туура эмес жол деп да. Процессуально туура эмес деп да. Муну сөзсүз кем дегенде бир 6 айдан баштап 1 жылга чейин талкуулаш керек. Талкуулаганда мына азыр биз айтып атпайбызбы? Мисалы менин көз карашым, батыштыкын мен кабыл албайм. Бирок кабыл алган адамдар да бар. Алардын да пикирин сыйлаш керек. Ошондуктан талкуулаганда бир гана долбоор эмес, 2-3 долбоорду элибизге түшүндүрүп бериш керек. Мына могу мамлекеттерде мына президентский форма правлениясы бар. Бул мамлекетте мынакей парламенттик система. Бул мамлекетте аралашма системасы жүрүп атат. Ушунча жылдын ичинде ушундай жетишкенчиликке жетишкен, ушундай негативдүү, ушундай позитивдүү тараптары бар деп да, ушул мамлекеттерди көргүлө деп. Телевидение, радио ачык айкын, конституционный комиссия болобу же конституционный совещание деп эме кылышат, ошону түзүп туруп, атактуу юристтерди алып келип, Кыргызстандын ичинде коомдук ишмерлерди, саясий лидерлерди алып келип, бардыгын телевидение, радио аркылуу талкуулаш керек эле да. Талкуулап, анан кийин натыйжасында референдумга бир гана долбоор эмес, мына ушуну кабыл аласыңар же кабыл албайсыңар деп да. Менин жеке оюм 2-3 долбоорду бериш керек эле да. 2-3 долбоорду берип туруп, мынакей эми добушуңарды бергиле.
Добушту бер дегенде ошондо дагы мен айткам. Азыр жаңы технологиялар боюнча IT технологиясында блокчейн деген бар. Ооба. Ошону колдонуп туруп, биз азыр бюллетенди салганда, бу эмеге, урнага салганда, бу маалыматы окулуп дароо бир серверге кетип атпайбы? Биз ал серверди ачкыч бизде болсо бурмалайбыз, каалагандай кылып да. Мен айттым, силер дагы бир кадам кылгыла дагы, мынакей Москвага койгула серверди, Брюссельге койгула серверди, бир серверди ООНго койгула, Нью-Йоркко, бирөөнү Кытайга койгула дагы, анан кийин Кыргызстанда болсун. Ошондо дароо параллельно маалымат ошол жака кетсин да, добуш бергенде. Ошондо чыныгы демократия катарында Кыргызстан кадам кылат дагы, элге айтат, мынакей, биз шайладык, мына момундай референдумдун натыйжасы негизинде, мына момундай конституцияны кабыл алып атабыз деп да. Бирок конституциянын кандай экени, бул мунусу жагабы же тигинisi жагабы, аны ачык, айкын талкуулап туруп анан келиш керек. Кандай болбосун, менин жеке пикирим. Мен өзүм президенттик системаны колдойм да, мен өзүм. Парламенттик системаны иштебейт деген ишенимде турам. Кыргызстанда иштебейт. Кыргызстанда. Азырынча бир 40-50 жыл. Ооба. Бирок мен башка кишилердин дагы көз карашын урматташым. Ошондуктан мен айтып атам, талкуулап туруп, ошонун баардыгын эмнеси иштеп атат, эмнеси иштеген жок, караштырып туруп, анан кийин ошону негизинде ошого добуш бериш керек эле да. Мисалы, бизде азыр төңкөрүш болду, кайта революция деп атат. Мен революция дегенге каршымын. Революция болгон жок. Бийлик басып алуу болду. Күч да колдонгон жок эч ким бийлик басканга. Мурунку бийликтин алсыздыгы өзүндө колундагы бийликти бу кичинекей эме катарында, мындай подарок катарында да, мындай бирөөнүн колуна берип коюшту да, давай алгыла деп. Бирок элдин ушу мурунку бийликтегилердин жасаганына аябай нааразы болуп, эл чыдабай калды да. Жашоо, турмуш өзгөрсүн деген мааниде. Эми менин көз карашым, тиги көз карашты дагы, бу көз карашты дагы салыштырып, анан кийин сыйлап, ошол ар кайсы көз караштарды сыйлап позициялар деметсек, анда туурасы мындай болмок да, менин көз карашым. Мынакей парламенттик шайлоонун натыйжасы жок кылынды. Жаңы бийлик келди. Коркпогула. Ушул мына бүгүнкү конституция менен кайта парламенттик шайлоону өткөзгүлө. Жаңы депутаттар келет. Анан кийин кааласаңар дагы президенттикте да өткөзгүлө. Жаңы президент келет. Анан кийин конституционный совещание кылып туруп, 6 айбы же 1 айга, 1 жылга чейин созуласыңарбы, жаңы конституцияны кабыл алгыла. Жаңы конституцияны. Элге, элибизге, биздин каада салтыбызга, биздин менталитетибизге, келе жаткан өзгөрүүлөргө, жаңы 21-кылымдагы мына 2-3 жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөр болот дүйнөдө. Ошону алдын ала караштырып туруп, анан кийин ошого жараша жаңы конституцияны кабыл алгыла. Ошол конституция кабыл алындыбы? Кайта коркпогула, дагы бир шайлоо өткөзгүлө. Парламенттик шайлоо болсун, дагы президенттик шайлоо болсун. Ошондо менин оюмча түз болмок дагы, туура болмок. Ошондо бу азыркы берген конституционный реформаны колдобогондор дагы тынч болот эле, жаңы конституция алмаштырыш керек дегендер да тынч болот эле. Президенттикти колдогон, парламенттикти колдогон көз караштардын баардыгы топ эме болот эле. Бирок жанакы шайлоонун негизи ушундай болуш керек эле, жанакы сиз айткандай санариптештирүү. Анткени отурдуңар, бергиле дагы кетсин. Ал технический жанакы чечүү жолу да. Ошондуктан менин оюм, азыркы бийликтин катасы мен колдобогонум. Биздеги бар болгон конституцияны такыр көзгө албай өзүнчө кылып атат да, башкача. Бирок конституцияны өзгөртүү сөзсүз болуш керек, конституцияны өзгөртүү. Мына ушул сиз айткан демократия тууралуу, анан конституция тууралуу бир-эки пикирин айтайын. Бир аз убактыбыз кетип атат. Бир аз убактыңыз болсо кошосузбу? Ооба. Негизи демократия деген түшүнүк азыркы жаңы замандагы бул Батышта, Германияда, Европада айтылат, бизге Америкадан келди деп. Ал эми мурунку демократия бул Грециядан алынган депчи. Мындай айтканда демократия бул көпчүлүктүн бийлиги.
Сиз айткандай бирөө тигин айтат, экинчиси муну айтат, бирок көпчүлүк баягы добуш менен. Муна карасак бул биздин мурунку биздин ата бабаларыбызда, Манас бабабызда, Барсбек каганда, Атилла Батырдын учурунда, мурунку учурларда жалаң эле кыргыздарда эмес, түрк элдеринде демократия болгон да. Ошол курултай ушу демократиянын бир көрсөткүчү. Анан жана ооба. сиз айткандай, мурун 2010 жылы айтыпсыз, азыр ушул блокчейн менен менде дагы ошо сиз айткан жакшы толуктоолорго жазып койдум. Жалаң эле Кыргызстанда серверди койбой, 2-3 жерге ошо ООНго, анан Москва, Европага коюп койсо, өтө инновативдүү деп коет азыркы заманда. Инновацияны, мамлекеттин инновациясын көрсөтөт элек. Чын Анан эле көрсөтөт эле. Кыргызстан мына инновативдүү мамлекет экенинчи. Ооба. Мисалы бул батышта, өзгөчө Германияда инновация өтө кеңири колдонулат да, ошон үчүн машинелер, техника ылдам кетет, жаңы нерсе. Анан бул шайлоо тууралуучу эмне үчүн ушундай ылдам болуп атат? Мына сиз айткандай 2-3 жылда дагы чоң өзгөрүүлөр болот деп атпайсызбы дүйнөдө? Мамлекеттер мына Америкада эмне болуп атат? Америка Кошмо Штаттарында сиз айткандай бийлик кандай талаш болуп атат? Мына азыр эмеден көрдүк, Кавказда эмне болду? Армения менен Азербайжан. Ооба. Армениянын абалын аябай көрдүк. Баягы башаламан парламенттик система кандай Арменияны туңгуюк алып келди. Ооба. Анан бул азыркы биздин дагы лидерлер мындай ылдам өткөрөнүбүз дегени, анан жанагы 20 декабрдагы парламенттик система шайлоону болтурбаганы, мурунку эле 20 декабрда шайлоо болсо, мурунку эле партиялар, ошол эле кишилер кайра келген атат да. Убакыт кетип атат. Дагы 5 жылга отурушат аларчы анда. Анан аны